Ал инсан темирден эмес. Ал инсан мындай бир укмуштуу адам эмес. Ал инсан жөнөкөй эле сезимтал, кадимкидей сезими бар адам. Анын дагы сезими бар. Ал робот эмес. Ушунчалык өзүн башкара алгандыкта, өзүнүн келинчеги таң калат дагы, эмне үчүн бул менин жолдошум кандай бир сыры бар болду экен, эмне үчүн жинденип кетпейт, эмне үчүн мага катуу сөз айтпайт, эмне үчүн ушунчалык өзүн бекем алып жүрөт дейт да. Кандай бир күч бар мында, эмне бир секрети бар экен билейинчи дейт дагы. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар офистик жумушка өтө баштады. Башкача айтканда, олтуруп иштегенге, мейли Швеяда болсун, мейли офисте болсун, айтор сыртка чыгууга зарылдык жок болуп атат. Сыртка чыгып, атайын бир оор жумушта, кыймылдуу жумушка иштөөгө зарылдык дагы азаюуда. Мунун пайда жагы албетте адамда сыртка чыгышка зарылдыгы жок. Көпчүлүк иштер үй шартында же офис шартында, ишкана шартында бардыгы бүтүүдө. Бирок жаман жагы, адамдарга эки жаман жагы бар. Бир жаман жагы бул албетте ашыкча салмак алып келет, көп кыймылдагандыктан. Анан экинчи жаман жагы адамдардын ичиндеги болгон бук, мындайча айтканда, бардык топтоолору, жаман нерселердин бардыгы ичине топтолуп калат. Ал анын психологиялык абалына таасирин тийгизет. Мисалы үчүн айталык, бир адам бир жумушта иштеп атат. Ага анын башчысы, шефи, начальниги бир жаман сөздү айтты. Жакшы иштебегендиги үчүн бир кемчилигин айтты. Анан өзүнө анын кабыл алды. Эч нерсе деген жок. Сөз кайтара албайт. Эч нерсе деген жок, өзүнө кабыл алды. Көчөдөн бир адамды көрүп калды, ал ага бир жаман сөз айтып койду. Таанышы жаман сөз айтты, достору бир жаман сөз айтып койду. Айтор ошентип топтоп жүрөт. Анан ошол инсан эмне болот? Бир күнү барып күнөөсү жок болгон жакынкы адамына жинин чыгарат. Ичиндеги болгон бардык сыгылыш болгон, топтолуп калган бардык жинденип турган нерсесинин бардыгы күнөөсү жок болгон бейкүнөө адамга, жакынкы болгон адамына заар болгон тили, сөзү ошол адамга өтүп кетет. Мындайча айтканда, ал адамдын күнөөсү жок эле, бул адам башка адамдардан ал негатив нерселерди топтоп жүргөн. Топтоп жүрдү. Андан кийин бир убакыт келгенде, ал адам бир күнү баары бир жарыла турган адам болчу. Мисалы үчүн, шаарды кадимкидей үйлөгөндө, ал барып бир чекке жеткенден кийин жарылат. Ошол сыяктуу ал адамдын дагы процесси уже жетип калды, толуп калды шаары. Анан бир акыркы бир сөз айтылганда, бир адамдын ички сезимин, мындайча айтканда, козгой турган бир сөз айтылганда, ошондо ал адам жарылып кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда, эмоционалдык түрдө адам сезим түрүндө башка бир адамга жарылып кетет. Аны көпчүлүк адамдар эмнеден болду экен, себеби эмнеден экен деп ушул нерсени билишпейт. Мен айтат элем, ошол нерсени биз топтогондун себеби бардыгы ошол сырттан бардык нерсени адамдардан топтоп алды. Бирок кантип ошол топтолгон нерсени биз жутуп кое алабыз? Кантип ошол нерсени жок кылып жибере алабыз? Жутуп коюу бул туура эмес. Башкача айтканда, кээ бир адамдар ошол нерсени өзүндө кармап жүрө берет, анан бир нерсе болсо болду деп коет дагы, анан өзү дагы билбей калат, өзүн контролдой албай калат дагы, жакынкы болгон адамына зыянын тийгизе алат. Мына ошондон сактаныш үчүн ошол ичиндеги болгон нерсени контролдук абалда, өзү башкара алган абалда сыртка чыгарыш керек. Бул бар нерсе. Психологияда бул аябай кеңири колдонулат. Бир адам болгон, бир инсан, бул чыныгы эле окуя, бул дагы бир психологиялык азыркы методдун силерге болгон таасирдүү, пайдалуу ыкмасын айтканы турам. Бир адам ушундай офистик жумушта иштейт. Анан ал офиске күндө барат, биринчи күндөн 6-чы күнгө чейин барат, аябай напряженный жумуш, юрист болот ал адам. Көптөгөн адамдар менен иштешет, адвокаттар менен иштейт, көптөгөн заключенныйлар менен иштейт. Анан ошол адам аябай кыйналат, жашоосунда көптөгөн бир негативдерди топтоочу болгон инсан катары жашоосун сүрүп келет. Бирок таң калыштуусу, ал адам эч качан өзүнүн үй бүлөсүнө кыйкырган эмес. Бир туугандарына, ата-энесине, жоро жолдошторуна эч кимге жаман сөз айткан эмес. Эмне үчүн? Аны бизге анын жубайы изилдөө жүргүзүп берет. Ошондой бир инсан болгон. Анан ошол инсан ушунчалык өзүн башкара алгандыкта, өзүнүн келинчеги таң калат дагы, эмне үчүн бул
менин жолдошум кандай бир сыры бар болду экен, эмне үчүн жинденип кетпейт, эмне үчүн мага катуу сөз айтпайт, эмне үчүн ушунчалык өзүн бекем алып жүрөт дейт да. Кандай бир күч бар мында, эмне бир секрети бар экен билейинчи дейт дагы. Анан дем алыш күнү негизинен жумуш мезгили жок болот, бирок күйөөсү, жолдошу дайыма 2-3 саатка жок болот. Дал ошол дем алыш күнү. Анан аялы бир шекшип калат дагы, анан эмне болду экен, бул башка бир жаман жактарга барып атты экен деген ой кетет. Албетте, ошондой ой кетет. Анан артынан барат дагы, караса бир машинага олтурган болот. Өзүнүн машинасына олтурат. Анан токойду көздөй жөнөйт. И ошол аял дагы бул каякты көздөй барат экен, токойго 1 сааттан бери жол жүрүп баратат, каякты көздөй барат экен деп, ал дагы артында башка бир такси менен бараткан болот. Артынан кууп алган. Албетте, билинбеген абалда. Анан бир токойдон машинасын токтотот дагы, алысыраак жөө басат дагы, ал жактан аялы дагы машинадан түшүп туруп акчасын берет таксиге. Бактардын арасынан мынтип аңдып караса, ошол жакта ичиндеги болгон бардык муңдарды, бардык кайгыны, бардык негативтерди ошол талаага кыйкырып айтат экен. Башкача айтканда, ал инсан темирден эмес. Ал инсан мындай бир укмуштуу адам эмес. Ал инсан жөнөкөй эле сезимтал, кадимкидей сезими бар адам. Анын дагы сезими бар, ал робот эмес. Ал адам өзүнө көптөгөн негативтерди топтоп жүргөн. Анан ошол негативди өзүнүн жакшы көргөн адамдарына, бир туугандарына, жакындарына, жора жолдошторуна таасирим тийип калбасын, аларга бир заар сөзүм чыгып кетпесин деген максатта бардык негативтерин токойго айтып салчу экен. Бардык жинденчү болгон айтчу сөздөрдүн бардыгын айтып, тилдеш керек болсо тилдеп, айтыш керек болсо айтып, кыйкырыш керек болсо кыйкырып, эч ким көрбөгөн, эч ким билбеген, эч ким барбаган жерге атайын өзү жок мындай бир ээн болгон талаага барат дагы, бардык нерсесин айтып кыйкырып салат. Ошондо аялы таң калып, эмнеге мындай кылды экен, бул бир нерсеге капа болду экен деп ойлонуп, андан кийин үйүнө барат. Ойлонуп туруп үйүнө барат. Аялы күйөөсүнө мурда кайтып келет. Мени байкап калбасын, үйгө келгенимде мен жок болсом эмне дейт. Анан эртерээк барат дагы, жакшы сонун тамак жасап берип туруп, анан кийин сурайт. Мени кечиресиз, мен бир күнөө иш кылып койдум, катачылык кылып койдум. Мен сиздин артыңыздан изилдеп, сизди жаман жака бараттыго деп, бүгүн артыңыздан ээрчип бардым. Анан бир демонстрация кылдыңыз дейт да. Бир көрүнүштү жараттыңыз, анан мен түшүнбөй калдым. Аны эмне үчүн кылдыңыз дейт. Анан ошондо күйөөсү түшүндүрүп айтат. Психологияда ушундай метод бар. Ал нерсени адамдар көпчүлүгү колдонбойт. Бирок эгерде кимдеги ушул ыкманы колдонсо, ал эч качан өзүнүн жакындарына зыянын тийгизе албайт. Тил аркылуу өзүнүн зыянын тийгизе албайт, себеби адам чарчайт. Адам негатив нерсени топтоочу катары болот. Сасуут катары негативди топтой берет. Жаман сөздөрдү, жаман пикирлерди топтой берет. Артынан айтылган ушактарды, жаман пикирлерди, хейтерлердин сөздөрүн уга берет, топтой берет. Анан ошол нерселердин бардыгын мен бир жумада бир жолу талаага чыгарып турам дейт.